Байыркы Шелжи шаарын изилдөө иштери Санарип археологиянын жардамы менен жүргүзүлдү. Ал үчүн Башкортостан Республикасынан археологтор чакырылган. Алар жалпы 2,5 мың гектар аянтты атайын Санарип дрондун жардамы менен изилдешти. Археологиялык казуу иштеринин жыйынтыгы менен бүгүн илимий кызматкерлер өз маалыматтарын беришти. Результаты нашей экспедиции. Экспедициябыздын жыйынтыгында биз Шелжи жана Чымкент деген эки шаарга санариптик изилдөө жүргүздүк. Ошондой эле бир нече аймактарды аныктап тандап алдык. Алардын ичинен 288ге жакын коргонду таптык. Булар орто кылымдардагы сактардын коргондору. Азыр биз материалдарды алдын ала иштеп чыгууну аяктадык. Эми материалдарды өзүбүздө изилдеп чыккандан кийин акыркы жыйынтыкталган материалды кыргыз тарапка өткөрүп беребиз. Окончательный материал предоставим кыргызской стороне. Шелжи шаарын изилдеген экспедициялык тобунун чалгындоо иштеринин натыйжасында 288 коргондун орду аныкталган. Чалгындоо катары эле болот изилдөө, казуу иштери болгон жок. Эки жер казылды. Эми ошол жерде баягы далилдер эле болду. Ошол жерде шаар болгон, ошол жерде күмүш эриткен деген бул эми археологдор мына барып жетип ошол өздөрүнүн отчетун беришет. Орто кылымга таандык Шелжи шаарынын ордун аныктоо Кыргызстандын тарыхы үчүн чоң кадам болгондугу айтылат. Буга катар Талас өрөөнүндө эле 59 байыркы шаарлардын ордулары бар экендиги айтылып келет. Келечекте бул жайлар туристтик аймакка айлануусуна мүмкүнчүлүк түзүлөт. Талас мамлекеттик университети, биздин Экомир коомдук фонду жана Талас дестинациясы болуп, биз инвентаризация даярдап беребиз деген ушу Таласта өз убагында 59 шаарчанын калдыктары бар эле. Эми анча калбаса дагы бир 10 чактысын биз инвентаризация кирип берсек, эмдиги жылы ушу келген топ ошонун баардыгын канча мүмкүн бир айдын ичинде баардыгын изилдеп чыгат дагы. Шуну жанагыдай Санарип түрүндө макет катары долбоор кылып берет да, ошо биздин тарыхыбыз сакталып калат деген мааниде. Жыйында мындан сырткары эксперт-эколог Гамал Сооронкулов башында турган дестинация Талас жумушчу тобу аныктаган Талас облусундагы тарыхый жайлар көрсөтүлдү. Муну менен катар археологиялык казуулардын негизинде табылган тарыхый буюмдарды сактоочу жайдын жоктугу башкы маселе экендиги белгиленди. Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Урмат Оғдурбек уулу, Талас шаары.